Assalamu алейкум, касиеттүү Кыргызстандын эли. Бүгүн дагы сиздерге кайрылууга мажбур болуп жаткан жагдайлар бар. Канча күндөн бери Кыргызстанда тынчтык жок, айрыкча биздин Бишкек шаарыбызда. Көрүп атасыздар, бийлик талашуубу, кабинет талашуубу, стол талашуу дейбизби, кызмат талашуу дейбизби, чегине жетип баратат. Ар бир тарап өзүнө туурамын деп кыйкырып аткандар болуп атат. Кандайдыр бир фейктер пайда болуп, бүтүн Кыргызстанды жеке Адахан Мадумаровду бул тарапта экен, ал тарапта экен деген маалыматтарды байма-бай таратышып аткан азаматтар чыгып атат. Менин оозумдан сөз чыкмайынча, мен пикиримди билдирмейинче, касиеттүү Кыргызстандын калкы эч бир тарабына ишенбеңиздер. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы эч бир тарабын колдобойт, эч бир тарабына кошулбайт дагы. Себеп биз координациялык кеңеш түзгөндө айтканбыз, бардыгы кыймыл аракеттер мыйзамдын талаасында, конституциянын талаасында болсун деп. Биздин талабыбыз ошол бойдон кыйшайыпсыз калууда. Ошол координациялык кеңешке кирген кээ бир саясий партиялардагы жеке кандайдыр бир өздөрүнүн саясатын жүргүзүп баштагандыктан мен сиздерге ачык айтып коеюн. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы эч кандай митингдерди уюштурууга, же элди көтөрүүгө, элди чыгарууга, же кайсы бир тарапка альтернативалык жүрүштөрдү жасоого чакырган эмес, чакырбайт дагы. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын позициясы так, ачык, ал белгилүү. Бул мамлекеттин бүтүндүгү, элибиздин тынчтыгы жана достукка күлкү, душманга табаа болбогон бир мамлекетти куруу. Ар кимиз ар тараптан митингдерди уюштурабыз, демонстрацияга чыгабыз деп. Дагы бир жолу айтабыз. Биримдикке чакырабыз биз. Биз ынтымакка чакырабыз. Азыркы күчүндө турган жогорку кеңеш бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Бирок легитимдүү орган катарында тез аранын ичинде жыйналып, легитимдүү премьер-министрди дайындашы керек. Биз мыйзамдуулук үчүн күрөшүп келгенбиз. Бирөөлөргө жаман көрүнсөк дагы пикирибизди так, ачык дагана билдиребиз. Мыйзамдуу гана шайланууну таанышыбыз керек. Биз тааныганыбыз бир тең, биздин өнөктөштөр, чет өлкөлөр дагы таанышы керек. Мыйзамсыз кандайдыр бир күчтөр менен келип, бийликке олтуруп алам деген инсандардын жаңылыштыгын биз соңку тарыхтарда көп жолу көрдүк. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы бийлик талашууда, кабинет талашууда, кызмат талашууда эч бир тарабында эмес. Биз андай жолдон алыспыз. Буюрса жараткан маңдайга жазган болсо, калың калктын, касиеттүү элибиздин колдоосуна ээ болуп келген, мыйзамдуу, нукура элдин ишеними менен келген гана бийлик орду боюнча бизде тынчтык болбойт деп терең ишенебиз. Тескерисинче тезирээк расмий бийликти дайындап, шайлоого даярдануу керек. Кече кайрылдым, айттым, кылычын алып кыш келатат. Кырдаал өтө курч, заман оор болуп кетет. Мына ушул нерселердин баарын жүгүн алуубуз керек. Биз бийлик талашуу үчүн келген жокпуз. Биз бийликти бирөөсүн кетирип экинчисин коюу үчүн келген жокпуз. Биз Кыргызстанда мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү, карапайым калкка көңүл бурган элдик бийлик болсун деген талапты койгонбуз. Жанагы аянтка чыкканда бир талап коюлган. Эмне деген? Мыйзамсыз өткөн шайлоолордун жыйынтыгын тааныбайбыз деп. Ага жетиштик. Борбордук шайлоо комиссиясы жыйынтыктарын жокко чыгарды. Эмнеге момунда будуң чаң болуп, чаң тополоң чыгып кетти? Эмне кереги бар деп ушундай нерселердин? Бул түшүнүксүз. Ошондуктан сиздер так дагана билип коюшуңуздар керек. Биздин позициябыз калыстык, ыймандуулук, мыйзамдуулук, конституциянын талаасында. Ар кандай күчтөргө кайрылам мен. Кызуугандуулукка алдырбаңыздар, келиңиздер, олтуралы, жогорку кеңештин жыйынын баштайлы, өкмөттү кураңыздар, кимиңиздер барабыз десеңиздер, ачык шайлоодон өтүңүздөр дагы, жогорку кеңеш кимди колдоп берген болсо, ошонуңар келип өкмөткө отургула. Ишти башташыбыз керек, тынчтыкты калыбына келтиришибиз керек, элибиздин амандыгын, жерибиздин бүтүндүгүн ойлошубуз керек. Мен ишенгим келет. Эстүү элибиз бар. Туруктуу саясий партиялардын жетекчилери мына ошол калктын тагдырын ар кандай калчоолорго салбай эсибизге келели. Аманчылыкта жолугушканды насип кылсын. Самаган менен көп
Көктөрү шайлода таза өтпөдү, кар өскөй чимкириктер го кайра айланып өткөнү, акыйкат өткөрөм деген ажообуз нени көксөдү. Элдин зарын укпаса эсмас болуп көпкөнү, уурбайлар калкынды, убара кылды өкчөдү. 2000 сомго сатылган элима эсиң бөксөбү, силерди ойлондурбайбы карызга өлкөм чөккөнү. Саткындардын айынан калк турат канын төккөнү, куугул кумдубак көрсөң кутубуздун өчкөнү. Эбегейсиз чоң күнөө эр кыргыздын бөккөнү, шерменде жандар турмайлык кыргыздар карын салганда, ар дайым жылдыздар кулайт көктөгүнү. Акчага сатылгандарды, арамга баш ургандарды ушулдор жыксын айыпка. Ууруга шерик болгон деп урпактар берет калыспа. Маңкурт чоңдун айынан мигрант болуп жүрбөйбү? Миллион кыргыз алыста, кайсыл чоң берди жардамын? Кайгылуу күнгө калышса, келечек үчүн биригип кел албай койдук намыска. Акыйкатты кул кылдык, акчага доско таанышка. Ары жок ком болгон деп арман айтылабыз го тарыктан. Халкынын канын сорууда кылмышкерлерди калкалап, турмуштун камын көрүүдө кыргыздын багын талкалап. Таштабасын мекендин тамырын кыйып балталап, таасын ууру бөрүлөр таймандай жүрөт чалкалап. Караң күнгө жетпей эле карыздын жүгүн аркалап, калтарып коркуп бийликтен калбасак экен кайсалап. Эл журтум күткөн бакталай, ал ошол эгемендиктен башталды. Казып жеп жатат кендерди, нарыксыз бийлик налогдон басып жеп жатат бергенде. Көп карыз алды жаттардан күрөөгө коюп жерлерде. Турмушуна кул кылды, тумар мыйык элдерде. Барын часат деп мекенде, эмне бабалар бизге бергенде. Курултай элдик болсун деп чакырат элем элдерде. Уурулар баркын сезбеген, бизге ушул күнә оңой келгенбиң. Мүйүздү болом деп соке кулагынан айрылды, такалуу болом деп сокең туягынан айрылды. Халк күнүн колго алам деп чырагынан айрылды, каракчыны коргойм деп тактысынан айрылды. Халк атасы кан деген бактысынан айрылды, бардык мүмкүнчүлүктүн жакшысынан айрылды. Халктын үнүн укпаган ким билет, кара өзгөйбү маймылбын. 25 суроо бере албай жок болдуң айтсам малыгын. Каракчыларды калкалап көрдүйлөгө мардың. Фактың барбы гана деп байкушту силкип карыдың. Милдеттүү эмесмин элге деп максаттуу элге наалыдың. Жат элден алдың көп карыз, ушубу кошкон салымың. Өзүң да кеттиң бийликтен, өлкөгө тийбей жарыгың. Уйкудан көзүң ачылса ушунун барын сен кылдың. Бактыңды тааныбасаң да эми фактыңды өзүң таныгын. Пандемия малында ел өзүн өзү куткарган, боорукер кыргыз калкына бүт дүйнө эли суктанган. Өкмөт жардам бербеген, алар чет элден келген грантка чогулуп колун сермеген. Үстүнөн карыз алышып жүрүштү жеме-жем менен. Жардамга келген масканы, антисептик башканы базарга сатты дембедем. Каникулга качышкан катарлаш жүрбөй элме
менен бүгүнкү бийлик талашкандардын бири де басып келбеген. Ошолор эле жүрбөйбү о арман 30 жыл бою элдеген. Миллиард карыз алды деп угулган элге кабары, ал акча кайда кеткенин аныктайлы биз табады. Менчиктеп алган чоңдордун мээсин таштай чагады, жемкорлор четке качпасын жалтанбай тосуп калады. Байыган арсыз чоңдордун баарынан отчет алалы, өзүбүзгө белгилүү өлкөбүздүн абалы. Тоной берсе качкандар о калкым тоолордун да ташы калабы. Кечеки түнкү кармашта канча жан көрдү бейиште, карегиң агып бутсынып канчанын жайы кейиштү. Антсе да жаштар жаратты акыйкат үчүн жеңиште, бошотуу болуп кетпесин уятсыз уурут жегиште. Ошол чоңдор биздерге ушул күндү бериште, унутулбасын кыргызым улуттук максат негизге, ушул күн берсин сол болсун да о калкым келечеге муунга жемиштиң. Болбосун элде бөлүнүү, болбосун толкуп төгүлүү, артыкча бардык байлыктан ар кыргыздын өмүрү. 30 жыл толду биздерде ойлончу барбы өнүгүү, соргоктор тоноп жеп келди сөзүмдүн барбы төгүнө. Жаштарга тизгин берели жолотпой ууру бөрүнө, жалтанба жаштар жалтанба, түбөлүк жалпы журт турат аркаңда.